Балыкчы шаарында өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында үй тибиндеги Руслан атындагы 3-чү бала бакча ачылып иштеп жатканына 1 айдын жүзү болгон. Бүгүн билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Эсен-Аманова жана өрт коопсуздук кызматкерлери менен биргеликте жеринен барып иш процесси менен таанышышты. Үй түбүндөгү бала бакчаны ачкан ишкер айымыбыз Айгүл Тиленбаевна өзү тарбиячы болуп иштеген, ошондой эле Вальдорф педагогикасында окуган, тажрыйбасы чоң. Мен ишенем, ошол азыркы күндө ошол өкмөттүк акселераторлор программасынын негизинде ошондой эле бизге ишкер айымдарга мындай жакшы бир шарттар түзүлгөн да. Билим берүү бөлүмүнөн жалпысынан бизде түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Дайыма келип айымдар консультация алат, кандай шартты ачсак болот, үй түбүндөгү бала бакчаны ачканга кандай шарттар керек. Ошол эле окутуу процессинде түшүндүрөбүз, кайсы платформага кирип окушат, окуганда сертификат алышат. Ошондой эле бизде балыкчы шаарыбызда өрт коопсуздугу боюнча кызматкерлер келип да консультация беришет. Санэпстанция тарабынан дагы кызматкерлер өзүнүн кандай талаптар коюлат, үй түбүндөгү бала бакчаларды ачканга шарттарды түшүндүрүп беришет. Аталган бала бакчаны тарбиячы Айгүл Янгибаева ишке киргизген. Бакчада балдар Монтессори педагогикасы менен тарбияланып, андан сырткары 3 тилде сабак өтүшөт. Вальдорфский педагогикада бул көбүнчө балдар чыгармачылык менен иштешет. Балдар көбүнчө бардыгын тең өз колу менен жасаганга аракет кылышат. Көбүнчө табияттан алынган, мисалы үчүн жыгачтан, чүпөрөктөн, жүндөн ошондойлор менен иштешет. Монтессори педагогикада болсо балдар өзүн тейлегенге үйрөнөт да. Өзүнүн идиштерин алып келип, кайра өзүнүн аркасын жинап, өзүнүн өзү кылган нерсесин кайра артын жинап кеткенге үйрөнөт. Балдарыбыздын уктоочу, ойноочу жайыбыз бар, тамак ичүү жайыбыз бар, анан музыкальный жерибиз бар. Бардык условиялар бар, санузел бар, тең балдарга ылайыкташтырып, балдардын бою жеткидей кылып, балдарга ылайыктуу кылып жасаттык. 1,5 жаштан 6 жашка чейинки балдар кабыл алып атат. Азыр кытапта 8 бала келип атат, анан дагы балдар көбөйсө, группаларга бөлөлө деген оюбуз бар да. Эртең мененки завтрак 9:00 башталат, 9:30 чейин. Бир жума бою каша берилбейт, чередовать этип беребиз. Бир күнү каша берсек, эртеси күнү блинчик или оладушки или жумуртка ушундай кылып беребиз да. Ошондо бир жумада 2 жолу каша, же болбосо 3 жолу каша. Калгандары блинчик, оладушки ушундайлар берилет да. Түшкү тамагы 2 мал тамак берилет, биринчи экинчиси менен. Бирөөсү сөзсүз эт менен болот. Анан биздики бүт жалаң колго жазалат тамактардын баары. Кесмен да колго, манты да колго, пельмендер да колго түйүлөт. Наныбыз да колго жазалгандан, анан сөзсүз салат менен. Эртең мененки завтракта сөзсүз сыр кошулат, анан сливочный масло да. Алар сөз. Анан бизге балдар эң өзгөчөлүгү биз балдарга чай бербейбиз. Чай беребиз, бирок сүт менен бир жумада 1 жолу болушу мүмкүн. Калгандары лимонный вода, малиновый вода, ушуну вишневый вода ушулардан беребиз. Чай балдарга өтө зыян, балдарга эле эмес, бизге деле зыян да. Анан ошон үчүн балдарга чай бербейбиз. Тарбияланып жаткан балдардын тартибин жана көптөгөн жакшы аракеттерин ата-энелери байкашып, Айгүл Янгибаевага жана анын үй бүлөсүнө балдар үчүн жакшы шарт түзүп, иш алып барып жаткандыгын баса белгилеп, ыраазычылыктарын билдиришти. Биз негизи буга чейин мамлекеттик садиктерге барчубуз, ал жакта деле жакшы тарбия алчу, бирок бул Руслан деген жеке менчик садиктин негизги өзгөчөлүгү бул жана Монтессори деген методдун колдонулушу экен. Бул башкача айтканда балдарды өз алдынчалыкка үйрөтүү. Мисалы биз бул садикке келгенден баштап балам өз алдынча тамак ичет, өз алдынча кайра артынан жыйнаганды үйрөнөт. Бардык нерсени мындай өзүнүн каалоосу менен кылганга үйрөндү. Өзүнүн oyundагы так жеткире алат. Анан эң негизгиси ошо бизге тамак ашы жакты, тамакты садиктен тандап жечүбүз. Мурунку мамлекеттик бала бакчалардан бул жакка келгени ошо жакшы тамактанып, тамактануусу аябай бизге жакты.
Ошо бар кыздарга сунуштайт элем, бул садиктин ошо эң негизги өзгөчөлүгү жанагы Монтессори методунун колдонулушу экен. Бул балдар үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы мындай бир азыркы замандын талабына ылайык бир тарбия берүүнүн ыкмасы экен деп айтсак болот да. Руслан бала бакчасына мен ошо балам 1,5 жашында келди, бирок ошо аз эле убакыттын ичинде мындай жылыш жакшы да. Мисалы үй бүлөдө дисциплина жок да. Ал эми бул бала бакча билим берүү тармагы болгондуктан баланын уктоо, тамактануу, ойноо да кадимкидей мындайча орусча айтканда режимге түшөт экен. Абдан жакшы жылыштар болуп жатат. Андыктан ушул Руслан бала бакчасынын жетекчисине ыраазычылык билдирет элем. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасында балдарды мектепке чейинки билим берүү менен камтууну көбөйтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде өкмөттүк акселераторлор программасынын ишке ашыруу алкагында Балыкчы шаарында тиешелүү иш-аракеттер көрүлүүдө.